Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелер жана окуучулар. Мен өзүм таанышып кетсем, менин аты жөнүм Үсөнов Маназ Үсөнович. Бакай Ата айылынын Бакай Ата районунун тургуну болом. Азыркы учурда шаарда эмгектенип, шаарда машыгып, шаарда жашайм. Мен ушул айылда төрөлүп чоңоюп, ушул жакта спорт менен машыгып, ушул жакта мектепте окуп бүткөм. Азыркы спортко жетишкендерим болсо, 2 жолку дүйнөнүн чемпиону жана жакында эле дүйнөлүк биринчиликте 1-чи орун алып келдим. Эл аралык даражада спортчу болдум. Азыр кичине суроо жооп кылайлы. Эң жакшы суроо берген 1-3-4 адамга жакшы белектерибиз бар. Кана сурооңуздар бериңиздер болот. Сен эч ким колдобойт, курсаң ачка күндөр болот, тренировкадан келип эчтеке жебей калган күндөр болот. Анан ийгиликке жеткенде болсо, уже элдин баары тааныгандан кийин анан оңой болот да. Ошо ийгиликке жеткенче ушу ата-энем мени колдоп ушул күнгө чейин ошолордун колдоосу менен келдим деп айта алсам болот. Билбейм, ушу мектепте окуганда негизи тентекмин десем, тентек деп деле эч бир тиги линейкада астыга чыгарып алыптыр. Мен ушул күнгө чейин эстесем, ушу күрөштөрдөн утуп келгенде медальдарымды илгенге эле чыгарчы да меничи. Өнүккөн. Бул негизи дүйнөгө Кыргызстанды ушу таныта турган өзү негизи спортсмен, анан саясат экен да. Ушу саясат аркылуу, анан спорт аркылуу дүйнөдө Кыргызстан желеги желбирейт экен да. Ошол себептен мен ойлойм, ар бир өлкө эле ошол нерселерди өнүктүрөт. Биз ушу дүйнөлүк биринчиликке барганда кайсы мамлекетке барбайлы биринчини алсак, ушу Кыргызстан желегин көтөрүп чуркайбыз жана ошол жерде Кыргызстандын гимнин ойнотуп келебиз да. Шакирт тууралуу айта кетсем, мен азыркы учурда өзүмдүн жеке чоңойткон шакирттерим жок, бирок мындай уже башка агайлардан машыгып, анан кийин келип мени менен кошулуп, мени менен залдарга барып, мени менен чогуу машыга баштаган балдар бар. Бирок өзүм нолдон баштап кандай бир окуучуларды пока чыгара элекмин. Бул күрөшчү эмне үчүн таластан чыгат десе, билбейм, ушу таластын баардыгы эле батыр болсо керек. Даже Манасада таластан деп коет го негизи. Таластын баары эле батыр болгон окшойт илгертенчи. Кени күчтүү, ушу спортко жакын. Ушу шаарда дагы биз университетте окудук, ушу күрөштүн баары эле таластыктар да. Башка жактар волейбол, баскетбол болот. Ушу биздики основной күрөш да. Спортко кызыккандар бар, негизи баардыгы эле кызыгат, бирок жалгыз өзүм азыркы учурда ушу профессионалдуу спорт менен машыккан. Калгандары мындай любительский, кызыкканда барып катышып, кызыкканда барып ойноп коюшат. Такай барып залдарга барып машыккан, пока үй бүлөмдө эч ким жок. Эми үйдөгүлөр айтат, качан спортуңду токтотобуз дейт. Мен айтам, биздин үй бүлөдөн бирөө чыкса спортсмен болуп, анан мен токтотом деп аларга тамашалап коем. Буюрса чыгат го эми. Бул кыргыз күрөшү дүйнөлүккө чыкканына 2 жыл болду. Былтыр Россия Федерациясынын Чувашия шаарына барып келдик. Ал жакта биринчи жолу кыргыз күрөш боюнча дүйнө чемпионаты болду. Ошол жака барып катышып келдик. Быйыл экинчи дүйнө чемпионаты Кыргызстанда болду. Анан мен бул белбоо күрөшү менен күрөшөм. Бул белбоо күрөшү көбүнчө Казанда болот, Татарстанда.
ал мамлекетке бир 3-4 жолу бардык. Былтыр Астанада болду, мурдагы жылы болсо Өзбекстанда болду, ушундай жакын өлкөлөрдө болот. Быйыл Монголияда деле ушу визага байланыштуу кайра ал жакта көп мамлекеттерге визовый режим болгондуктан ал жакта болбой калды. Ошол себептен кайра Россия өздөрү өткүзүп ошол жакта болду да. Ийгиликтерим көп эле негизи. Жеңилген күндөрүм да көп, ийгиликтерим да көп. Кудайга шүгүр. Мен спортко кызыккандан бери бир 200-300 жолу место алдым окшойт. Санаган жокмун да. Ушунчалык көп, жылына бир 20-30 медаль алам да негизичи. Ар кандай болуп калат, кээде 1-чи орун, кээде 2-чи орун, кээде 3-чи орун болупчу. Бул өткөн биринчиликтерин, өткөн турнирлердин деңгээлине жараша болот да. Албетте, негизи ушу кичинекей кезде спортко келишиме мотивацион ошол кезде күрөштү уткан ушу Канат Бегалиев, ушу Арсен Эралиевтер болгон мага. Ошол балбандарды көрүп мен ошо грек-рим күрөшүмө машыгып баштагам да. Кичинекейимде. Эмне себептен ойдон баштап үйрөнгөн шакирттер жок да буларга же бир нерселер тоскоолдук болот? Негизи айтып коет го. Шакирт кармаган айын уже өзүңдүн энергияң, өзүңдүн таланттарың баарын шакиртиңе өткөрөт дейт да. Мен азыркы учурда өзүм балким машыгып, өзүм Кыргызстандын курама командасында болуп, жылына дүйнөлүк биринчиликтерге барып аткан себептен балким жок да. Мен эми келечекте ойлойм ушу өзүм тренировкамды өзүм катышпай калганда анан окуучуларымды чыгарам депчи. Аларга себеби көбүрөөк убакыт керек, көбүрөөк соревнованияларга алып барыш керек болот, машыгууларны толук өткөрүш керек болот. А мен өзүмө убакыт калбай калат ал кездечи. Ошол себептен мен ойлойм, биздин деле ушу агайыбыз Нурбек Кожобеков ушу бизди машыктыра баштагандан кийин өзү спорт соревнованияларга катышпай калды да. Келечекте жаштарга эмне максат койсоңор дагы артка чанбагыла, только алдыга күрөшөсүңөрбү, волейбол ойнойсуңарбы, футбол ойнойсуңарбы, мен чемпион болом, мен жеңүүчү болом, жашоодо дагы, окууда дагы мен жеңүүчү болом деген ар дайым максат жүрөгүңөрдө болсун. Ар дайым алдыга умтула бергиле. Ден соолугуңарды бекем кармагыла, бул жака жакшы сөздөр жазылыптыр жана айткандай. Сизде бул спорт деген бул жон гана жетишкендиктер эмес, бул эң биринчиден ден соолук да. Ден соолугуңар бекем болсо, силер бардыгын жеңүүчүсүңөр уже. Сиздин ушундай элге жетишиңиз үчүн башыңыздан кандай кыйынчылыктар өттү, эмнелер өттү, ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Менин жалпы саны машыкканына 20 жыл болду. 20 жыл ичинде ар кандай учурлар болот. Ата-энем каршы болгон, жанагындай жакын алганда ата-энем каршы болуп, жакындарым каршы болгондор болгон. Бирок мен ушу жүрөгүмдөгү мекениме деген сүйүүм, спортко деген сүйүүм күчтүү болгон окшойт. Мен ушуга чейин башка кесипти дагы мен жуман кылайм, азыр өзүм дагы университетте эле калып жүрсөм, мугалим тренермин, өзүм жеке бизнестерим бар. Адам чыгарып спорт эми мен силер күнгө 3 мал тамак ичкендей эле мага да ошондой болот. Анда мен тренировкага барбасам, мага бир нерсе жетишпегендей болуп калат да. Мен спорт күнүмдүк мен режимим. Бүгүн 12 декабрь негизи белгилүү эле Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана адабият күнү. Бүгүнкү иш-чарада биз көптөгөн кызыктуу маалыматтарды алдык. Мисалы үчүн бизге ушундай уюм келип, бизге өздөрүнүн билген маалыматтарын берип, бизге жаңы эле өзүнүн тажрыйбасын айткан, кандай жеңишке жеткен агай өзүнүн тажрыйбасын айтты күрөш боюнча. Ага биз өзүбүз кызыккан, кандай кыйынчылык көргөн, эмнелер кайсыл жакка барып эмнелерди багыткан жана башка суроолорду, кызыктуу үзүнчтөргө белгилүү суроолорду алдык, маалыматтарды. Кандай нерселер силерге керек берет? Ооба, бизге бул нерсе дайыма эле керек. Оюмча бул ар бир эле окуучу билиш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн жаңы элеки агай айткандай эле күрөш боюнча биздин азыркы келе жаткан
кичинекей балдар күрөшкө кызыгат. Аларга дагы бир дем күч болот алардын. Мындай биз дагы ушул байкеде болуп бир чоң жеңишке жетсек керек экенбиз деген ойлорду ойлоп алышат деп ойлойм. Чоң рахмат.